Саламатсыздарбы, 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмеркинбек кызы тааныштырам. Парижде климат боюнча дүйнөлүк саммит өттү. Жыйында жер шарын ысып кетүүдөн сактоо үчүн булганыч газдардын абага арбын чыгышына жол бербөө максатында жаңы макулдашууларга жетиштүү аракетин талкууланды. Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча буга чейинки акыркы саммити 2009 жылы Копенгагенде майнапсыз аяктаган эле. Быйылкы саммитке 150дөй өлкөнүн лидерлери чогулуп, бууга булганыч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча пландарын 180ден ашуун өлкө берген. Абанын эң ири булгоочусу Кытай азырынча эч кандай убада бере элек. Болгону бөлүнгөн булганыч газдардын көлөмү эң жогорку чекке 2030 жылы чыгарын гана ачык айткан. Демек, ушул мезгилден тарта анын өсүшү токтолушу керек. Абага улуу заттарды чыгаруу боюнча Кытайдан кийинки экинчи орунда турган АКШ өлкөсүнүн президенти Барак Обаманын айтуусунда, Вашингтон мындан 6 жыл мурда акыркы саммитте булганыч газдардын бөлүнүшүнүн көлөмүн 2020 жылы 2005 жылдагы деңгээлден 17% кыскартууну убада кылган. Париж саммиттин Утурлай метеорология боюнча дүйнөлүк уюм быйыл январь жана октябрь аралыгындагы эсептер аба температурасы индустриалдык доорго чейинки 1880-1899 жылдардагы орточо көрсөткүчтөн 1 Цельсий градуска жогорулаганын көргөзгөнүн, 2015 жыл тарыхтагы эң ысык жыл болуп каларын мурда эле жарыялаган болчу. Эми Орто Азиядагы аба ырайына токтолсок. Азыр бул өлкөлөрдө күн ачылып, абанын температурасы жогорулап турган кез. Жаан Түркменистандын кээ бир райондорунда жана Тажикстанда жаап турган кез. Бизге жакын Кытайдагы кыргыз туугандар жашаган Ак Суу жана Үрүмчү шаарында күн чайыттай ачылды. Казакстанда да асман ачык. Астана шаарында кар жаашы токтоп, абанын температурасы Алмата шаарына караганда төмөн бойдон калууда. Бирок буга салыштырмалуу Өзбекстанда күн жылуу десек болот. Себеби бул жерде абанын температурасы 10 градустан жогору көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Эртең бизге жакын Фергана өрөөнүндө, Борбор шаары Ташкентте жана алардан алыс жайгашкан Нукус өрөөнүндө күн чайыттай ачылып, аба ырайы адамга жагымдуу салкын болот. Түркменистанда да абанын температурасы жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп турат. Бирок түнкүсүн Дашогуз өрөөнүндө жаан себелеп жаайт. Ал эми Ашхабадта асманды кез-кези менен булут каптап, бирок жаан жаабайт. Ал эми Тажикстанда жаандуу булут айланып жүрөт. Эртең Борбор шаары Душанбеде күн бүркөлүп, жаан жаабайт. Жаан Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында кечкисин жаайт. Бирок аба ырайы жылуу бойдон сакталат. Ал эми Кыргызстанда эртең жаан жаабайт. Түнкүсүн Чүй, Талас областарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тайгак болот. Сыдырым жел жүрөт. Эртеңге карата аба ырайы ушундай. 11 каналы сиздерге булутсуз маанай каалап, өз ишин улантат. Көрүшкөнчө.